Сейдикерим аңгемесі. Бел күч кетіп бара жатқан сыйт. Аялы Зейнеп ары элге алымдуу, ары үй оокатка бышык, күйөөнү да кадырлай билген эстүү жан. Билинбейле алмончоктой болгон 5 кызы биринен сала бири минтип бой көтөрүп калды. Элге алымдуу, турмушу Кудайга шүгүр. Чоң болушту өзү анча каалабайт. Бирок майда активдик андан алыстап кетелек. Ушинтип эл арасында турмуш өтүп жатат. Бир гана көңүл өйгөн санаасы, тегинтип туягы, кыздары болгону менен тукуму жок. Кудайым эркек таана берелек. Кыясы аялы да төрөттөн калгансыды. Буга көзү жеткен соң жубайына Сейдикеримдин тамашасы билинбей туздуу боло баштады. Андан соң көңүлсүздүгү жүрө санаакечтиги көбөйдү. Анан бригадирлик ишин шылтоо кылып, талаалап, куржунга арак ала жүрүп, ичмеи жеке кур сайраңы көбөй баштады. Бир туруп тиги алмончоктой 5 кызын эстүү жубайын кыйбаса, бир туруп Кудай атканда тукуму жок өтүп кетемби деп ички күйүтү уялап, бой калган келин-кесекке көбүрөөк көз кайрачу болду. Зейнеп баарын сезди. Ал андан бетер кыйналды. Акыры күйөөсүнүн зардабына чыдай алган жок. Өзү айтты. Мени кыздар менен бөлүп кой деди. Дооматым жок деди. Тукум көр, арманың калбасын деди. Анан күтүүсүз жерден эле жаан жааган түнү төшүнө башын жөлөп, өзү да ыйлап жиберди. Экөө бири-бирин аябай түшүндү. Тим эле жан дүйнөлөрү кыйбас болуп калышканын ого бетер баамдашты. Бирин-бири өздөрү кайра жаңыдан сүйүп калгандай болушту. Бул түнү күйөөсүн чап жабышып аруу кучактады. Жаны ысыды, арманы төгүлдү. Бирок тукум төрөп берчү кудурети жоктугуна жаны кейиди. Өзүнүн бул күйдү түнкү ак жаанга айланганын даана сезди. Арга жок эле. Анан баланча келинге сөз айт деп, күйөөсүнө өзү да аял тандашты да, көп өтпөй 5 кызы менен эс күйдө түтүн булатып кала берди. Сейдикерим аялы айткан эмеге үйлөндү. Анысы жоош келин экен. Өз тамашасын да, күлкүсүн да, эркектигин да, кулк мүнөзүн да баалабагандай, момурап, момпоздой соруп жаткансып, моймолжуп, Кудай кошкон зайыбы болуп үйүнө кирип берди. Кыздарынан да, байбичесинен да кызгана албады. Баш көтөрүп жооп да бере бербеди. Бир сыр, бирок бат эле боюна бүтүп, унчукпай жүрүп эле уул төрөп койду. Ушинтип Сейдикеримдин жүрөгү байбичесинде, турмушу жаңы аялына ооду. Бирок уулду болгондо аябай сүйүндү. Ал эмес, бүт айыл сүйүндү го, чиркин. Байбичесинен ажырашкандан кийин биринчи жолу өзү эски үйүнө барды да, кыздарын кана жыттады. Анан Зейнепти уулду болдук деп сүйүндү. Кайра заматта сагына түшкөнсүп, кыздарын дагы ак жолдойлорум деп баса жыттады. Байбичеси 7 токоч баа бетин жасай койду. Уулуна байыр деп ысым ыйгарып да жиберди. Байбичеси мейлеми, иче берсин дедиби, атка минип жөнөй береринде куржунунун бир көзүнө сүйүнчүң деп арак да салып койду. Бирок атына минерин минип, бирок берки капталына эле ооп бастырбай туруп алса болобу, Сейдикерим. Эми бастыр, эл көрөт, деди байбичеси.
Эл мени ушу бүгүн көрбөгөндө качан көрөт? Деп кайра күчөп кежирленди Сейдикер. Түшүрүп жиберген камчымды алып бер деди. Кантип бастырам деди. Куржунуңдун бир көзү оодак болуп жатпайбы деди. Бул бирөөсү айтпай, экинчиси көптөн бери укпай калган тамаш эле. Зейнеп ажарлуу күлүп жиберди да үйгө кыздардын бирөөсүн дароо чуркатып, дагы бир бөтөлкө аракты таптырып келе койду. Тиги болсо бир жагына ого бетер ооп, ат үстүндө салаңдап, эч жака бастырбай, үй алдында атчан тура берди. Качан гана жаңы бөтөлкө култ деп куржундун экинчи көзүнө түшкөндө эми жүгөбөй теңелди белем. Ат үстүнөн өзү түзөлүп, сыр билги байбичесине сырлуу жылмайып, атасынын жоругуна кыздары кошо жадырап, текши сүйүнүп, эрдик кылган атчан жоокерди узатышкансып, кыздар жалпы кол булгап кала беришти. Сейдикерим жаңы төрөлгөн тукумуна жөнөдү. Уулун 5 кызы көтөрүп чоңойтtu. Ал да ыйлак эмес. Кадим жаш аялындай момураган, кадим момпосу соруп жаткансып чыргоогу жок бала болду. Адеп баары үзүлө түшүп жыттап, өбө беришип, наристенин ууртун жарып алышты. Шилекейи тынбай агуучу болду. Андан соң таттууну ташып бере беришип, ууз тиши башкалардан эрте курт жеп түштү. Андан соң бала да бат эле эркеликтин кынуусун алды окшойт, биротоло Сейдикеримдин эркеси деген атка жетишти. Ана мектепке бара турган болду. Сейдикерим кыздары текши жакшы окуучу эле, бирок байыр накта момундугун ушу жерден далилдеди. Анын үстүнө сөгөттү да 4 жылдык эле мектеп бар эле. Тигинтип эркен эме аман болсо болду деген бригадир атасынын талабын орундатып, ар бир классты шашпай 2-3 жыл тынып, класстан класска дароо көчпөй, ордунда козголбой калып жатып, эптеп 4-класска жетти. Аны менен адеп окугандар башка мектепке барып 8-класста окуп калган кезде, байыр эми гана 4-класска жетип, башталгыч мектептин мугалимдеринен кийинки эле барандуу жалгыз пионер окуучу болуп, жагоосу желбиреп чыга келди. Атасы уулунун аман жүргөнүнө, Сейдикеримдин тукуму дедиргенине эле кайыл. Өзүң каалагандай оку деп койду. Баары бир окусаң да жериңет, окубасаң да жериңет деп, мага аман жүргөнүң олжо деп, жумуштан келгенде жыттап, чөнтөгүндө эмне болсо баарын берип, ал турсун баласы тамекисин чөнтөгүнөн алса ага да кубанып, ага да сүйүнүп, өзү ширеңке чагып түтөтүп берип, чарчап келсе эркеси тамекисин кошо тартышып, атасына күйүмдүү чыкты. Ал турсун момунум куунак өссүн деп, стакандын түбүн кээде шыбагасы деп шыпкап, алигини жуткуруп да койчу болду. Айтор Сейдикеримдин мындай бактысына чен жок эле. Кытыгылап жатса да кайтарып жооп айтпаган аялы адамдын асылы болсо, ал эми уулу тигинтип 1 классты 3 жылдан шашпай окуп берип, сабырдуу салмактуу өстү. Бир күнү мугалимдер келип калса болобу? Адетинче уулун жаман окуйт деп, дөдөйдөп жамандаганы келишсе керек деп анча таңазар албады. Бул көнүмүш эле. Бирок сөздүн төркүнү башкада экен. Көрсө уулу 4 жылдык мектепти 10 жыл окуп коюптур. Эми 5-класска көчүрүп коелу деп Кудай шерменде кылып, мугалимдер уялбай сүйүнчүлөп жатышпайбы? Бирдеме үмүт өткени байкалып эле турбайбы? Мейли, алардын деле окутуп чокутуп эмгеги бар. Бир кой жана тамак ашында кеп жок. Сейдикерим азыр эле мугалимдерди сукулдатпай сыйлап жибергенге даяр. Бирок баласынын тагдыры биринчиси жолу жанын кейитип жиберди. Ал бөлөк айылдагы кайдагы 5-классты таап окуйт эле.
эми жаны чындап кыйналат турбайбы? Баласынын жүрөгү опколжуп чыдабай кетти. Молдокелер деди. Мугалимдерге мектебиңерге бүгүн эле той кылып берейин. Аракты суудай агызайын. Айланайындар. Жыргагыла. Эмгегиңер бар. Чер жаскыла деди. Секем ушундай шар киши дебедим беле? Деп класс жетекчиси башка мугалимдердин алдында ачык көтөрүлүп, мына коюңар, башкасы да табалды деп барбаңдап, териси терисине батпай даана сүйүнүп кетти. Макул, баарына макулмун, молдокелер. Бирок мени толук угуп койгула деди. Класс жетекчиси сөздү жылып, кам санабаңыз, 10 жыл жөн окуптурбу? Баардыгын 5 кылабыз. Сейдикерим аба, ал жагын мага коюңуз деди. Бүгүн койду дайындап берсеңиз жакшы болот эле деп маселени шар жана ачык койду. Койду Кудай алсын, короодо турат. Бирок мени бир угуп бергиле, молдокелер, деп Сейдикерим эми олуттуу сүйлөп, класс жетекчисинин ышкысын араң токтотту. Анан, молдокелер, суранаарым, деди. Баламды жыл ордунан козгой көрбөгүлө. Ал ушул жерде окуп, ушунча жыл көнүп алды. Дагы эле окуй берсин. Мен баарына макулмун. Бирок көчүрүү убалына калбагыла баламдын. Көчүрбөй калтыра көргүлө, молдокелер, деп чындап жан алекетке келип суранды. Бөлөк мектепке 5-класска көчүрөбүз деген сөздөрү кулагына өтө суук угулду. Мугалимдер эмне кылаарын билбей калышты. Сүйүнчүлөгөн адам өтө ыңгайсыз боло түштү. Мектептин тарыхында 1-чи жолу баламды көчүрбөй салгыла деген чын ниеттен өтүнүч эле. Аны да карапайым бирөө эмес, бригадирдин өзү айтып жатканы кызык болуп жатпайбы? Же кууланып жатабы? Чын эле сүйүнүчтөн бирдеме өнбөй калабы? Аңгыча коймо аарады. Үйдөгү даяр арактан да алып келе салды. Жоош аялына заматта дасторкон жайдырды. Көп өтпөй ак тили менен сыйлап кирди. Бирок мугалимдери кара тер басып, байырды эми 11 жыл башталгыч мектепке байыр алдырабызбы деп бир чети районодон чочулап, Сейдикеримге уулуңузду 5-класска жалаң 5 менен көчүрүп коелу дешип, акедей асылып жалбарып киришти. Сейдикерим болсо айтканына жанбады. Баланы жыл ордунан козгобогула. Мен баарына даярмын. Бирок козгобогула уулумду ордунан, деп баласына күймө тартып, малга дароо бата калтырып жиберди. Кыясы арактан өткөн калыс жок эмеспи? Бул талаш бригадир да, молдокелер да жедеп кызыган кезде барып чечиле турган сыяктанып калды. Деги байырга убал болбосо экен. Ушундай боорукер атасы бар кандай бактылуу бала. Деле Сейдикер мугалимдерди ынандырса экен, чын эле Көңгө мектебин тыштап байыр каяктагы 5-чиге көчөт эле. Жыргап бул жерде 11 жыл эмес, керек болсо 20 жыл деле Көңгөн 4-классында кааласа үйлөнгүчө деле окуп жүрө бербейби? Эч кимге оорчулдугу деле тийип жатпаса керек. Кызык, бу мугалимдер эмне көчүргөнгө эле ашкере кызыгып калышкан. Жыргап жылга Сейдикеримди көчүрбөгүлө деп жалбартып, пайдасын көрүп, каадаланып, баары бир жери ичери алиги да. Бригадир Сейдикеримди баласа кургурду уулу менен кошо кыйнабай эле биротоло 4-чүгө байырды байыр алдырып коюшпайбы дейм да. Капырай, өздөрү көчпөйбүз деп жатса, эмнеге зордошот?